Теманулай 11 каналында конституцияга өзгөртүүлөр боюнча теманулантабы сунушталып жаткан баш мыйзамдын жаңы редакциясында эң эле талаштуу нерсе бул бийлик бүлүштүрүү маселеси болууда. Өзгөчө өкмөт башчынын ыйгарым укуктары мындан дагы кеңейери, ал эми жогорку кеңештики тескеринче чектелер айтылууда. Премьер-министрге байланыштуу жаңы редакцияда 80, 85, 86, 87, 89 беренелерге толуктоолор киргизилип жатат. Ошондо өкмөт башчы мындай жаңы укуктарга ээ болууда. Парламент эмнеден уттургана жатат? Каналдын баяндамачысы Эленора Сагындык кызы азыр баяндап берет. Ооба, туура белгиледиңиз. Ушул премьер-министрге байланыштуу Конституциянын 5 беренесине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргени жатат. Алардын ар бири тууралуу токтолсом бул көп убакытты талап кылат. Андыктан мен жалпы жондо бирок токойтер жерлерине токтоло кетсем. Негизинен алып айта турган болсок, ушул Конституциянын жаңы редакциясы боюнча премьер-министрдин парламентке таасир этүүчү күчтүү рычагтары пайда болгону жатат. Эми четинен баягы тизмектеп айта бере турган болсом, эң ирди эле буга чейин жогорку кеңештин депутаттары кайсы бир мыйзам долбоорлорун демилгелөөдө жана кабыл алууда. Ошол эгерде мыйзам долбоорлору бюджеттен чыгымдарды талап кыла турган болсо, анда алар киреше булактарын тапса эле жетиштүү болуп келген. Бирок эми жаңы редакцияга ылайык жогорку кеңеш депутаттары мыйзам долбоорлорун кабыл алууда сөзсүз түрдө премьер-министрдин макулдугуна муктаж болуп калып жатат. Жана премьер-министр каалаган убакта ошол мыйзам долбооруна бөгөт коюу укугуна ээ болуп жатат. Ушул жаңы редакцияны анализге алган юристтердин айтымдары боюнча бул абдан ушул парламентаризмге төп келбеген нерсе болчудай болуп турат. Себеп дегенде барган сайын ошо жогорку кеңештин өзүндө мыйзам долбоорлору анча көп жазылбай, мыйзам долбоорлору ушу биринчи өкмөттө иштелип калат деген дагы коркунучтар болууда. Мындан тышкары дагы айта кетүүчү жана ажырымдап кетүүчү нерсе, эгерде парламент менен премьер-министрдин тиреши күчөсө, баягы күч премьер-министр жакта болгону калганы жатат. Мисалы, буга чейин ушул премьер-министр жогорку кеңештин ишмердигине баягы ишеним көрсөтпөө укугу бар болчу. Ал укугу менен ал бир жылда бир эле жолу пайдаланса мүмкүн болчу. Ал эми жаңы редакцияга ылайык премьер-министр мындай укугунан каалагандай канча жолу болсо да ошончо колдонгонго мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат. Бирок ошол эле убакта жогорку кеңештин премьер-министрге өкмөткө ишеним көрсөтпөө укуктары бир аз чектелип жатат. Мындан тышкары ушул сунушталып жаткан жаңы редакциядагы өзгөртүүлөргө ылайык премьер-министр өкмөттөгү адамдарды өз алдынча иштен алуу укугуна ээ болот. Бирок бул жерде дагы белгилей кетүүчү нерсе, премьер-министр коргоо жана коопсуздук жаатындагы ошол өкмөттөгү башчыларга тиш өтпөйт, же болбосо аларды баягы жумуштан ала албайт. Бирок ошентсе дагы кайра ушул эле өкмөт мүчөлөрүн бекитүүдө премьер-министрдин кошумча укуктары пайда болууда. Ал эгер премьер-министр сунуштаган талапкерлерди жогорку кеңеш жактырып бекитип берсе, жана 5 күндүн ичинде президент ошол талапкерлер боюнча чечим кабыл алып, же болбосо тийиштүү буйрукка кол койбосо, премьер-министр көрсөткөн адамдар автоматтуу түрдө ошол өкмөттүн мүчөлүгүнө бекилип калат. Дагы бир нерсе, эгер буга чейин премьер-министр жергиликтүү баягы мамлекеттик администрация жетекчилерин, акимдерди жергиликтүү өзүн өзү башкаруу өкүлдөрүнүн макулдугу менен көрсөтмөсү менен бекитип келе турган болсо, мындан ары ушул жаңы редакциясы боюнча премьер-министр акимдерди өз алдынча шайлоо укугуна ээ болот. Баш мыйзамдын жаңы редакциясында парламент депутаты болуп туруп премьер-министрлик, анан вице-премьер-министрлик кызматтарды чогуу алып кетүү жолдору дагы бар. Бул кандайча болгон атыптыр? Ооба, туура белгиледиңиз. Ошо сунушталып жаткан Конституциянын жаңы долбоорунда, жаңы редакциясында дейликпи, ошо 72-чи беренеге ушундай мазмунда өзгөртүүлөр, толуктоолор сунушталып жатат. Ошол ага ылайык бир эле убакта бир адам ошол парламенттин депутаты болуп туруп, премьер-министрлик, вице-премьер-министрлик кызматтарды чогуу аркалап, жана ошол эле убакта парламенттин пленардык жыйындарында добуш берүү укугуна ээ болгону турат. Негизи юристтердин айтымында бул жерде баягы
талаштардын конфликтиси же болбосо конфликт интересов, кызыкчылыктар конфликтиси болуп калат деп айтып жатышат жана бул парламентаризмге туура келбейт деген ойлору менен бөлүштүрдү. Анан калса ошол бийлик бутактары мыйзам чыгаруу бутагы өзүнчө, аткаруу бийлиги бул өзүнчө эки башка орган болуш керек. Бул экөө бири-биринин ишмердигине аралашканы анча жакшы боло бербейт деген ойлорду айтууда. Ошондой эле бул жерде бир эле адам ошол парламентте кайсы бир мыйзам долбоорлору боюнча добушун берип, анан кайра эле өкмөттө ошол өздөрү кабыл алган долбоорлорду аткаруу менен алектенип калышат деген сөздөрдү айтып жатышат. Ошентсе да конституцияга өзгөртүүлөрдү демилгелегендердин бул маселелерде өз жүйөлөрү бар чыгар. Алар өзгөртүүлөрдү эмне менен негиздеп жатышат? Ооба, албетте ушул конституциянын жаңы редакциясын сунуштап жаткандар же болбосо демилгечилер, авторлор дейбиз, алар дагы бул жаатта өз жүйөлөрүн келтирип жатышат. Эсиңиздерге сала кетсем, Кыргызстандын 25 жылдык эгемендик тарыхында буга чейин конституция 8 жолу өзгөртүүлөргө дуушар болгон. Бул жолу ушу 9-рет аракет кылып аны толуктогонго баягы аракеттер жасалып жатат. Ушул автор жаңы редакциянын авторлорунун айтымдары боюнча ушул 2010-жылы кабыл алынган конституцияда көп чийки жерлер калган. Өзгөчө ошол мыйзамдын кыргызча вариантында толуктоочу, тактоочу нерселер абдан көп. Анан калса буга чейин эсиңиздерде болсо президент Алмазбек Атамбаев ушул баш мыйзамдын азыр учурдагы вариантында өлкөнүн эгемендиги жана коопсуздугуна шек келтирген көп жерлер бар экендигин айткан. Ошол баягы конституциялык реформаны жактагандардын пикиринде азыр учурда Кыргызстанда болуп жаткан чуулгандуу сот жараяны бул Азимжан Аскаровдун соту болууда. Ошол Азимжан Аскаровго байланыштуу Улуттар уюмунун Кыргыз өкмөтүнө сунуш бериши дагы ошол конституциядагы алешемдиктен улам орун алып отурат деген ойлор болууда. Мындан тышкары дагы айта кетишим нерсе, ушул конституциянын азыркы иштеп жаткан вариантында коопсуздук жаатында көп нерселер баягы тактоочу нерселер талап кылат жана ошол жаңы редакциясында ошол коопсуздук жаатында иш алып барган эксперттер менен кеңешүү аркылуу жазылып жатат, сунушталып жатат деген жүйөлөрүн келтирүүдө. Рахмат. Белгилегендей, Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана регламенти боюнча комитети ушул 7 октябрда парламенттик угуу өткөргөнү турат. Маалыматтарга караганда парламенттик угуу ачык өтүп, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнөн тышкары коомдук бирикме жана өлкө жарандары иш-чарага катышаары күтүлүүдө.